Урматтуу мыйзамдын демилгечиси Экмат Жорукбаевич, эгерде сиз азыр макул болсоңуз, НДСтин бошотууну 2022 жылдын 1-январы деп биз сунуш бердик кат жүзүндө. Эгерге ошого макул болсоңуз, биз колдоп берели. Бирок 2025-ке десеңиз, биз каршы чыгышыбыз керек баарыбыз. Анткени мына бүгүнкү күндө урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, силер дагы мындай депутаттарга каршы айта албай атасыңар. Бюджетибиз толбой атат деп атпайбызбы? Налог түшпөй атат деп, казынабыз бош калды деп туруп, бүт эл аралык финанс институттарынан акча сурап атабыз. Алардан карызга акча алып атабыз, грант алып атабыз. А бирок өзүбүз анча-мынча налог түшө турган ишкандардын баарын НДСтен бошото берсек, бизде жашоо андай болбойт. Ошондуктан туура азыркы жогоруда депутаттар айтып өткөндөй, биз 2022 жыл, ошондо дагы 1,5 жыл берип атабыз. Ошондо акыбалды карап көрөлү. Аман болсок 2022 жылы дагынан көрөбүз. Ошондуктан мына 1,5 жыл убакыт берели. 2022-ге макул десеңер, ошого добуш берели. Бирок 2025 жылга чейин НДСтен бошотуу деген бул туура эмес болуп калат. Туура түшүнүңүздөр, ошону биздин сунушту дагы добушка коюп коюшуңузду суранабыз.